Ташкентке болгон сапарыбызда жол бою токтоп, Фергана өрөөнүндөгү Кокон хандыгынын борбору болгон Кокон хандыгынын сарайына кирип зыярат кылып кетүүнү туура көрдүк. Албетте бул жол бою жайгашкан, ыңгайлуу. Анан дагы бул биздин ата-бабаларыбыздын тарыхы, сарайдын ичиндеги музейлерге кирүү баасы дагы акысыз, арзан гана. Анда эмесе чогуу кирип, тарых менен дагы, хан сарай менен дагы таанышып өтөбүз. Дээрлик 2 кылым бою өкүм сүргөн Кокон хандыгы 1709-1876 жылдар аралыгында азыркы Өзбекистан, Тажикистан, Кыргызстан жана Казакстандын түштүк аймактарын, Шинжан Уйгур автоном районунун аймактарын өзүнө камтыган мамлекет. Ошол кездердеги кыргыздын чыгаандары Кокон хандыгындагы саясий турмушка активдүү аралашып, чечүүчү ролду ойноп турганы белгилүү. Хан сарайга баш багарда эле Мусулманкул аталык, Алымкул аталык, Алымбек датка, Шералы хан, Удаяр хан Нүзүп аталык, Курманжан датка, Мала хан элеси эске түшөт. Убагында гүлдөгөн падышалыктын кулашы тууралуу Сынган кылыч романында кеңири баяндалган. Эң чоң хандыктардын бири болгон Кокон, Ташкент, Чымкент, Тарас, Бишкек, Алматы деп эсептеп атабыз го. Кашкарга чейин алып, ушул чоң территорияны ээлеп турабы. Хан ордонун ичине баш бакканда биринчи эле падышанын кабылдамасына кирүүнү туура көрдүк. Хандын кабылдамасынын эшиги жапыз болуп 1,5 метрге жетпегени айтылат. Анткени падышага кирип баратканда баш көтөрбөй эңкейүү бул ошол кездеги маанилүү сый-урмат болгон. Бирок ал эшик бүгүнкү күнү сакталып калбай, жаңыча бийик болуп кайрадан курулганын көрдүк. Падыша тактысына отуруп сүрөткө түшкөн туристтер дагы бар. Деген менен бул падышанын чыныгы тактысы эмес, кийинчерээк көргөзмө үчүн жасалган. Азыркача мисалы Кокондун орто ченинде кабырлар бар. Бүгүнкү күнгө чейин ушундай надгромный камни деп эметип коебуз. Камни эмес, атын унутуп атам, жердин үстүндөгү кабыр болуп эсептелет. Ичине сөөгүктү коюп, жан жака белин жаап, бул жагына кийинки башка үй бүлө мүчөсүн коюп, ортосунан коюп, ошондой уланып кетилери. Андан ары сарайдын гареми аталган аялдар жана балдар жашаган бөлүгүндө эски арабалар көзгө түшөт. Чынында хан сарайдын ичиндеги баалуулук тарыхый буюм тайымдардын басымдуусу сакталып калган эмес. Сарайдын ичиндеги музейлерден дагы падышанын үй бүлөсүнө таандык эмес, ошол кездердеги колдонулган буюм тайымдарды гана көрүүгө болот. Анткени орус падышачылыгы, андан кийин Союз мезгилинде дагы башка максатта колдонулган хан ордо ичиндеги буюм тайымдар, тарыхый эстеликтер таланып тонолуп жок болгону белгилүү. Өзбекстанга болгон бул жолку сапарда ар дайымкы туристтик жайларга эмес, Кыргызстандын тарыхына байланышы бар. Ошондой эле окшоштугу бар жерлерди көрсөтүүнү туура деп билдик. Мындан улам Ташкент шаарына карай сапар алып, Паркент аймагына келип токтодук. Бул жерде Азирети Али аталышындагы курорт бар. Ал биздин Жалалабад шаарындагы курортко окшоштугу айтылып келет. Жалалабад областындагы курорт, Жалалабад курортуна окшош Ташкентте дагы жер бар деп көп укчумун. Дал ушул жерде өз көзүм менен көрүп, байкап, салыштырып көргөнү келип отурам. Бул жерде ушул Ташкенттеги булактын суусу Жалалабадтан айырмаланып, бул жерде 5 түрдүү суу чыгат экен, бизде 12 түрдүү булак суусу чыгат. Ошондой эле бул жердин, бул курорттун фишкасы 1500 жыл жашаган чынар терек. А бирок Жалалабад курорту менен бул жердеги курортту бирдей эле уламыш айтылат. Азирети Али келип дарыланып кеткен жер, Азирети Алинин кадамы калган жер деп. Ал дарыланып тери ооруларына айыктырган жер деп айтылат. Дал ушул булактагы адамдын тери ооруларына жана башка ооруларга пайдалуу. Жалалабадтагыдай эле бул минералдык булактан дагы тургундар идиштерге суу толтуруп кетишет. Жана булак бардык тери ооруларына даба экени айтылат. Коңшу өлкөнүн бийлиги аталган курорт аймагына кийинчерээк көңүл бура баштаганы байкалды. Өткөн жылдары айланасын кооздоо үчүн ири инвестиция салышкан. Салыштырып отуруп Жалалабад курортуна жетпейт экен деп бир кудуңдап алдык. Асасий ушул баягы хассадан калган Азирети Али эс алуу жайынын эң көрүнүктүү бөлүгү ушул чынар терек. Чынар терекке 1000 жыл болгон. Минералдык булак дагы ушул дарактын астынан чыгат. 5 түрдүү даамы бар. Аябай пайдалуу. Айланасын кийинчерээк жарыктандырып, намаз окулуучу жай курдурушкан.
эки тропинка ингичке жол болгон. Келген адамлар Жаз мезгилинен тарта Өзбекистанга кыргызстандык эс алуучулардын агымы күчөйт. Коңшу өлкөдө туризм үчүн эң ыңгайлуу мезгил. Ал эми жай мезгилинен тарта тескерисинче Өзбекистандан Кыргызстандын Ысык көл облусуна карай жөнөгөн туристтер арбыйт. Бул жаатта эки өлкө биргеликте кызматташып келет. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.